Мен жамайга чыктым да саат менин көзүмдөн. Biz hazır hükümetimiz koşulunu eski konuğu gütüp жатканбыз. Men bitirdim. Учкун айылына менен түзөкөрдө сос кереби, учкун айылынын кызматкери Анара Балтабаева сурооңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Мен дагы кетип калайын. Кайрыл. Техникалык себептерден болуп жатат. Азыр түзөтүлдөбүз. Koydum. Түзөтүлдө бизде бүгүн соц кызматкери Анара Балтабаева болчу. Түзөтүлдө суроолордор болсо кайрылсаңыздар болот. Биз техникалык себептерден азыр айыл өкмөтүнүн атынан турушпайт. Мен телефонда өчөтпөйм. Тырышып, мында коюп коеюн бирчи. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Анарже? Биз Учкун айыл өкмөтүндөбүз. Түзөтүлдө биздин Учкун айыл өкмөтүнүн кызматкери, соц кызматкери Анара Балтабаева түзөтүлдө. Биз бул түзөтүлдөр айына бир жолу өткөрүлөт. Бүгүнкү түзөтүлдө биз ошол биздин соц кызматкер менен Учкун айыл өкмөтүндө жүрүп жаткан иштер боюнча маек курмакчыбыз. Түзөтүлдө суроолоруңуздар болсо, кызыктырган суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Бул түзөтүл айына бир жолудан чыгып турат. Бул материал Фредерик Эберт атындагы Кыргызстандагы фонд тарабынан колдоого алынды. Материалдагы мазмундагы ой пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Анарже, саламатсызбы? Саламатсызбы, Кайзат. Кандайсың? Бул биз бүгүнкү ошо түзөтүлдө элдин көпчүлүгүндө жүрөгүндө болгон суроолорду бергенге аракет кылабыз. Анарже, ушул жөлөк пул 1-июндан баштап көбөйдү деген дагы сөздөр бар. Ушул жөлөк пул көбөйсө кандай суммадага көбөйдү? Мурун канча алышчу эле? Канча сомго көбөйдү? Туура айтасың. 1-июндан баштап жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйгөн. Мурун 942 сомдон алып жүрсө, азыр бир балага 1440 сомдон алып атышат. Ошол 1-июндан баштап 1440 сом бир балага чектелип атат. Ушул жөлөк пулду
баардык эле ошо баласы жөлөк пулду баардык эле жарандар ала алабы, ошо жөлөк пулду кандай үй бүлө ала алат, ошол боюнча кеңирээк маалымат бере келсеңиз. Жөлөк пулду айыл аймактагы баягы бизге атайын көрсөтмө берилген. Кирешесинин өлчөмү 1000 сомго чейин 1000 сомдон ашпаган үй бүлөлөр алат. Ал биз 1000 сомду кандай эсептейбиз? Ага баягы ата эненин пенсиясы кирбейт, бирок баягы жер үлүшү менен огород көмөкчү чарбасы деп коебуз. Ошол жер үлүшү эсептелинип калат. Андан сырткары мал эсепке кирет. Bir kişiye 4 mayda jandыктан 4кө чейинки майда жандыктан ашпаш керек да. Ошол учурда гана жөлөк пул чектелет. Өзүңүздөргө баарыбызга белгилүү болгондой эле биз айыл аймакта калкты маалымат базасы түзүлүп атат. Түзүлгөн буга чейин деле. Анан кийин социалдык паспорттор азыр электрондук болуп атат. Ал электрондук соц паспортты толтурганда ошол жерге бардык маалыматтар түшүп калат экен да. Биздин соц паспорт менен андан кийин Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын атайын жөлөк пулду чектөөчү сектору бар да. Ошол жака болгон маалыматтардын баары түшүп калып атат. Ал жерде ата энесинин пенсиясы бар болсо, пенсиясы түшөт, бирок ал кирешеге кирбейт. Ал эми жанагындай жер, мал баардыгы түшүп калып, анан кийин ошондон жерден, малдан киреше ашык болсо, ал бүлөк пособие ала албай калып атат. Анан атак алгандар Биздин Чубанак айылында ошо Учкун айыл өкмөтүндө жөлөк пул алган канча үй бүлө бар? Негизи жөлөк пул алуучулар баягы өздөрү кайрылган убакта, анан кийин баягы мөөнөтү бүтүп калгандар болуп, ошо 110 үй бүлө болуп атат азыр жөлөк пул алып аткандар болуп. Негизи так маалымат Нарын райондор аралык башкармалыкта болот. Так маалымат бизде болсо ошо азырынча 110 үй бүлө пособияга кайрылган деп эсептелинет. Анан ушул дагы бир кош бойлуу айымдардын чоң көйгөйү бул ошо кош бойлуулук боюнча кимдер акча ала алат. Жанагы менин оюм боюнча ошо келген суроолор болуп атат. Декретный отпусканы ким ала алат деп суроо берилип атат окшойт. Кандай документтер керек аны топтогонго деген суроо келип атат. Бизде кош бойлуу аялдарга мамлекет тарабынан декреттик отпуска деп берилип жүрөт. Иштеген жарандар, иштеген аялдар өздөрү баягы иштеген жеринен кайрылып, баягы декретный отпуска чыгарып беришет. Ал эми мындай жашоочулар жанагындай жер үлүшү бар болгон учурда гана ошо декретный кош бойлуулук боюнча ошо акчаны ала алышат экен, жер үлүшү барлар элечи. Ал жерде эмне документтер келет? Албетте баягы кош бойлуулук боюнча больницанын оорукананын кагазы керектелет, өзүнүн паспорттары керектелет, стат комитетинин баягы жер үлүшү стат комитетинен өткөндүгү, каттоодон өткөндүгү боюнча кагаз суралат, жер үлүштөрүнүн налог салыктарын төккөндүгү боюнча кагаз суралат дагы. Анан кийин ушу былтыркы жылдан бери эгерде дыйкан чарба башчысы, эгерде атасы болсо же агасы болсо, ошол экинин маалым каты суралып атат да. Ошол дыйкан чарба башчысы менин баламдын, кызымдын мынча жери бар деп жазып берет да. Ошо атасы болушу мүмкүн, апасы болушу мүмкүн, же болбосо агасы болушу мүмкүн да. Ошолор маалымат жазып берип атышат. Ошол кагаз суралып атат. Ошо бизде дайыма илинип турат да бул кош бойлуулук боюнча эмне документтер керектелет биздин кеңседе илинип турат. Ошол жерден да маалымат алсаңыздар болот. Анан бул демек бул жер үлүшү жок, мисалы 90-жылдан кийинки төрөлгөн,
айымдар демек декретный отпуск ала албайт. Декретный жер үлүшү жок болсо ала албайт экен. Мунун баарын эле баягы салыктарга байлап койгон да. Биз ошо жер үлүшүбүз менен биз соцфондго акча төгүп атабыз. Ошонун негизинде анан ошо декретный отпускка берилип атат. А жер үлүшү жоктор ала албайт. Бизде закон ошондой. Эгер жер үлүшүнүн бөлүмү канча көп болсо, 45 сотуктан өйдө болсо же эмеге жараша же отпуска берилеби же 80 сотук болобу, 1 гектар болобу, баары бир сумма берилеби? Жер үлүшү баарына гана эсептелинет. Ал көлөмүнө эсептелбейт, бирөөнүн өлчөмүндө берилет. Көлөмүнө эсептелбейт, жер үлүшү бар болсо, документ бар болсо. Түшүнүктүү болду. Эми дагы ушундай бир суроолор болуп атат. Курорттук жолдомолор кимге берилет, жана санаторийлерге деген суроолор келип атат. Аларды кимдер ала алат? Биздин ушундай учкун айыл өкмөтүндө ушундай курорттук санаторийлерге жолдомолор барбы деген суроо келип атат. Курорттук санатордук жолдомолорду биздин ден соолугунун мүмкүнчүлүгү жарандарга гана берилет. Ал дагы 5 жылда бир жолу берилет. Эмне документтер керек делет десеңиздер, мен ушу майыптыгы бар адамдар, мисалы үчүн биринчи топтогу майыптар бекер 20 күндүк дарылоо курсун алып келишет. Ал эми экинчи топтогу майыптыгы бар адамдар 10 күндүк бекер дарылоо курсун алып келишет. Ал эми үчүнчү топтогу майыптар болсо 1 жумалык дарылоо курсун алып бекер алып келишет. Документтер баягы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун справкасы керек, өздөрүнүн паспорттары керек, майыптык кагаздары керек. Анан кийин эң башкысы бул биздин райондук башкармалыкка барып өздөрүнүн арызын жазып коюш керек да. Бул жерде район боюнча очередтер болуп турат. Ошол эле арыздарды каттап алышып, ошо арыз өздөрү баягы данныйларын алып алышып, аны өздөрү чакырып турат да. Биз болсо ошо маалымат катары эле ошо ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 5 жылда бир жолу бекер курорттук санатордук дарылоого барса болот деген маалыматты берип келебиз. Буга чейин да берип келгенбиз, азыр дагы бере кетейин. 5 жылда бир жолу бекер дарылана аласыздар курорттук санаторияга барып. Демек бир адамга, майыптыгы бар адамга 5 жылда бир жолу эле мамлекеттик бекер дарылоо санатордук жолдомо берилет. Камкорчулукка алуу үчүн кандай документтер даярдалыш керек деп? Ушу камкорчулукка ким камкорчу боло алат, кандай учурда камкорчулук берилет? Баардык эле адам камкорчу боло албайт болуш керек. Ошону кандай документтер керек? Биз 2 жылдан бери жанагы ички тышкы мигранттар балдарын таштап коюшпайбы? Ошо мигранттарыбызга айтып келебиз, дагы учурдан пайдаланып айтат элем. Эгерде сиздер балдарын өзүңүздөрдүн багымыңыздарга алып калсаңыздар, ошо камкорчулукка көзөмөлчүлүккө документтериңиздерди даярдап бизге кайрылышыңыздар керек. Ал эми жанагындай өзүнүн баягы аракетке жөндөмүш деп табылган сот аркылуу табылат. Бул дагычы ошондой жарандарыбызга ошо камкорчу дайындалат. Анын өзүнүн этаптары бар. Биринчиден ошол эки баягы аракетке жөндөмүш адамдын соттун чечими болуш керек. Ал соттун чечимин алыш үчүн ошо башкармалыкка кайрылып, андан ары Бишкек шаарындагы атайын ошо экспертиза бар да, судмед экспертиза деп коебузбу, ошондой экспертизадан өтүп келиш керек. Көзөмөлчүлүк, камкорчулук боюнча дагы бизде кандай документтер керек? Бардыгы бизге илип даярдап койдук. Эң негизгиси эле баягы камкорчулукка алып аткан үй бүлө ден соолугу чың үй бүлө болуш керек. Анан экинчиси соттолбогон үй бүлө болуш керек. Ошондой үй бүлөлөргө берилет. Үй шарты болуш керек обязательно.
үй шарты жакшы болуш керек. Ошол учурда гана эгерде балдар болсо биз ошондой үй бүлөлөргө гана бере алабыз. Мен учурдан пайдаланып дагы бир нерсени айта алайынбы, Айзат? Мен айылдык группаларга да дайын жазып келем. Бизге фостердик үй бүлөлөр керек депчи. Анан кийин ушу фостердик үй бүлө боюнча суроолор түшүп калат. Фостердик үй бүлөгө болуш үчүн биринчиден биз аларды окутушубуз керек болот да, үй бүлөнүчү. Үй бүлөнү окутуп, анан кийин ошол үй бүлөгө, фостердик үй бүлөгө жанагындай ата энесинин камкордугусуз калган такы мурун интернаттарга өткөрчүбүз да ошондой балдардычы. Азыр ушундай фостердик үй бүлөлөргө жайгаштырыш керек болуп атат. Ал фостердик үй бүлө ар бир айылда болуш керек болуп атат. Анан кийин каалоочулар болсо ушу фостердик үй бүлө боюнча бизге кайрылса жакшы болот эле. Бизге кайрылуулар болгон, кайрылып бир үй бүлөнү буюрса даярдап атабыз, бирок бизге дагы үйлөр керек. Анткени акыркы учурда ар кандай зорлук зомбулуктун түрлөрүнөн жабыркагандарды жайгаштырууга керек да. Бул фостердик үй бүлөгө эң башкысы мамлекет айлык төлөп берет. Ошол бала же болбосо дагы бир жаранды жайгаштырган учурдан баштап ошол үй бүлөгө мамлекет эмгек акы төлөп берет. Андан сырткары ошол багып аткан балага дагы пособие чектелип берилет да. Ушул боюнча кызыккандар болсо кайрылып бизге фостердик үй бүлөгө ушул издеп аттык эле да. Мен учурдан пайдаланып ушундай айтып калайын. Андан сырткары дагы бир нерсе бир айтып кетти. Зорлук зомбулук башталып калды. Мен ушул боюнча айтып кетейин дедим эле. Бизде атайын пилоттук айыл өкмөтү болуп, ушул айыл өкмөттөрдө зордук зомбулукту алдын алуу боюнча жергиликтүү комитет түзүлгөн. Жергиликтүү комитетти азыр ошол биздин тренерлерибиз окутуп атышат. Биз ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу боюнча аябай күчөтүлгөн эмеде дейбизби, тартипте дейбизби, ушуну иш алып барышыбыз керек болуп атат. Анткени интернет айдыңынан деле бизде Кыргызстанда болуп аткан акыркы зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөр ошо биздин аймакта дагы болбошу үчүн ушу жергиликтүү комитет иштеп атат. Ушу жергиликтүү комитеттин телефондору ушу биздин тактада да илинип турат. Ар бир телефон, ар бир кишинин ушу телефондорго кайрылсаңыздар болот, зордук зомбулук болгон учурдачы. Анан эгерде мындай кошуналарыңыздардан байкаган болсоңуздар деле бизге анонимдик билдирүү калтырсаңыздар болот. Биз ошол үй бүлө менен иштегенге аракет кылат элек. Андан сырткары биз көптөгөн юристтердин жардамын алып келип атабыз. Ошол жактарга кайрылсаңыздар болот. Мынакей 2 күндүк да бир тренинг, ушу зордук зомбулуктан аял өзүн кантип сактайт деген тренинг өткөн атабыз. Анан ошол тренингден кийин биз да айыл аймакка ошол тренингди өтүп, ошо зордук зомбулуктан өзүн аял өзүн кантип сакташ керек деген темада тренинг өтөбүз. Анан да кошумча билдиребиз. Ошо айтып калайын дедим эле да, Айзат. Рахмат эже. Ооба, бул дагы өтө чоң маалымат болду. Демек биздин зордук үй бүлө учкун айыл өкмөтү кайдыган эместигин баса белгилейт да. Бул жерде дагы бир ушундай суроо келип атат. Баатырыны наамын алуу үчүн кандай документтер жана каякка кайрылсак болобу? Бул дагы аябай чоң суроо, бизге кайрылып жүрөт. Буюрса биз жыл сайын баатыр энелерге наамын алып берип атабыз. Учурда айыл аймагы боюнча 70-тен ашык баатыр энелерибиз бар. Баатыр энелерге документтер, кандай документтер керек дегенде, биринчиден ошо баатыр энелерге тапшырчу кишинин жарандык паспорту керек, балдардын метрикалары керек. Эртелеп ушул август айынан быйылкыга тапшырып койсоңуздар, мен да учурдан дагы бир пайдаланайын.
Биз август айында алсак, районго сентябрь айында өткөрүп беребиз. Андан ар жака область, анан республика деп карайт да. Убакыт бар, быйылкыга тапшырсаңыздар болот. Былтыр 3 Батыр эне 3 апабыз тапшырды эле. Буюрса алышат алар. Пока бизге келди деген кагаз келе элек. Батыр энеге ушу мен деле телефонумду алып кайрылсаңыздар болот. Аябай баягы документтерди даярдоодо аябай майда жумуштар көп. Ошондон эрегишип баягы ошону даярдагысы келбеген апаларыбыз да бар. Бирок мамлекет ошондой кагаздарды даярда деп сурайт экен бизден. Анан биз дагы ошол документтерди даярдап беришибиз керек. Могу август айынан баштап ушу Батыр эненин документтерин кабыл ала баштайбыз. Кайрылсаңыздар болот. Баарыңыздарга жардам берүүгө даярбыз. Батыр энелик намын алгандан кийин ошо Батыр эненин балдарына ошо бөлөк пул төлөнөбү? Эгерде жанагындай үй шарты баардыгы жакшы болуп, жер үлүшү деле бар болуп, 1000 сом тапкан акча ашса деле Батыр энелерге жөлөк пул төлөнөбү? Батыр энелерге бизде Батыр энелер бар. Жөлөк пул алып аткан Батыр энелерибиз бар. Андан кийин биз жанагы башында айтып кеткендей эле жөлөк пулду жанагындай кирешеси менен эсептелинет да. Эгерде балдары чоңоюп кеткен болсо, алар пособияга тапшыра алышпайт. Бирок пенсия жашында болсо, ушул пенсионерлерге буюрса тиги акча берилет. Батыр энелик боюнчачы акча кошулуп берилет пенсияга. Канча өлчөмдө кошулат? 3000 өлчөмүндө кошулуп атат го азыр. Жаңы эме менен кошулуп атат. Жаңы эсеп менен. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин түз эфир көрүүчүлөрү? Бизде өзүңүздөр билгендей, бизде Анара Балтабаева түз эфирде. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Сиздин суроолордон түз эфирде Анара эже жооп бермекчи. Биздин түз эфир Фридрих Эберт атындагы Кыргызстандагы фонд тарабынан колдоого алынды. Материалдагы ой пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Мындан ары биздин дагы сурообуз болсо, ажырашып кеткенбиз, балдарды өзүмө каттатып алуу үчүн кимге кайрылам деген да суроо келип атат. Ошо ажырашып кеткенден кийин бала кимге калат? Атадабы, энедеби, анан кимге кайрылса? Жок, бул жерде ажырашып кеткенде кимисинде каларын биз азыр мынтип айта албайбыз, бирок калтырып кеткен учурда деген случай болушу мүмкүн, ошондой окуялар болушу мүмкүн. Эгерде баягы энеси балдарын таштап кеткен учурда, атасын эле таштап кеткен учурда бизде ушундай кайгылар болду эле да. Аялым кетип калды, балдарым менде, мен балдарды баягы өзүмө каттатып дейт да. Өзүмө каттатып алган учурда бул да ушундай сыяктуу суроо болсо керек да. Биринчиден баягы энеси бакпай таштап кетсе, бул деген биринчиден сотко арыз жазыш керек да. Прокуратура ушунча балам бар, энеси ушундай таштап кетти деп баягы биринчи арыз менен кайрылыш керек да. Анан кийин арыз менен кайрылгандан кийин баягы суралат да, бизден суралат, прокурорлор өздөрү келип сурайт дегендей. Ошол учурда гана энеси отказын жазган учурда гана балдарды өздөрүнө каттата алат да. Балдары өзү алып калып, жанагындай алимент чектетсе болот, эгерде иштеп аткан болсо, иштебей турган болсо, алименттен отказ деле кылса болот дегендей отказ кылган учурлар бар. Анан кийин негизи ушундай суроо болуш керек. Баягы энеси таштап кетип калган учурда баягы мен балдарды өзүмө каттатып аламбы деген суроо болсо керек да булчу. Ооба, каттатып аласыз, өзүңүзгө каттатып аласыз. Энелик укуктан ажыратуу боюнча сотко арыз жаза аласыз. Ошо сот чечип берет, энелик укуктан ажыратат. Тигил өзү баягы сот процесси ушундай жүрөт да. Эгерде балдарын карабай таштап кетсе, энелик укуктан ажыратат. Ошол убакта баягы балдардын баары ошо атасына тиешелүү болуп калат. Ошондой эле баягы кайра эле
аталар таштап кеткен учурда ата укуктан ажыратат. Анан кийин ушу энеси өзүнө каттатып алимент чектетип алса болот, же да алимент төлөй албаса баягы аз камсыз үй бүлө пособия чектелет ошондой үй бүлөлөргө дагы. Биз дагы суроо келип атат ошо. Биз ата энебиз менен чогуу турабыз. Жолдошум да өзүм да иштебейм. 3 балабыз бар. Пособия чектелген эмес. Мен кандай документтерди тапшырып жөлөк пул алсам болот? Буга чейин үй бүлөлүк шартыңар жакшы деп документ да тапшырган эмеспиз. Угушума караганда ата энеси менен чогуу жашаса деле, эгер экөө тең иштебесе, балдарга жөлөк пул чектелет экен дейт. Бул деле өтө жооп берсеңиз керек, бирок ошо экөөбүз иштебейбиз деп жаткандыктан кайра кайталап коюп сурап жатам. Ооба, бизге ушундай кайрылуулар көп түшөт. Анан кийин ата энеңиздер менен чогуу жашасаңыздар, албетте биз пенсияны эсепке киргизбейбиз. Бирок жанагындай эле башында айтып кеткендей эле чарбачылыгыңыздар чогуу эсептелинип калат. Чарбачылыкка эмнелер кирет? Жер үлүштөрү кирет, огород кирет, көмөкчү чарба деп коебуз, анан кийин мал кирет. Сиз сөзсүз мага кайрылсаңыз болот. Мен өзүңүзгө колуңузга эсептеп деле жазып берейин, биз кандай эсептеп, кандай эме кылып берип атканыбыздычы. Анан кийин баягы эч ким жоопсуз калбайт да. Сөзсүз биз эмнеден жетпей атканын, пособия эмнеге ала албай атканын ар бир жаранга жооп бергенге биз милдеттүүбүз дагы, биз дайым даярбыз дагы да. Анан кийин бул ошо кирешени эсептеп көрүш керек. Сиз өзүңүз лично кайрылышыңыз керек. Антип баягы эгерде мал чарбачылыкта жок болсо, баягы пенсия менен эле жашасаңыздар, сиздерде жер үлүшү жок болсо, сөзсүз аласыздар. Анда кайрылышыңыздар керек, сөзсүз. Анан кийин опять келип кайрылсаңыздар, биз дагы подробно жооп беребиз. Толук жооп алабыз да. Азыр ошо мал чарба китепке баардыгы онлайн электронный вариантта болуп калгандыктан справкаларда менимче электронный алышат да. Антип мал чарбасын толук каттатпаса справка ала албайт да. Пособие алайын деп малын каттатпай койсо, анда пособие алса малына справка ала албайт. Демек малы жок деп жазылып калат. Электрондук каттоонун бир жакшы жери бул ачык айкындуулук экен. Ачык айкындуулук. Биз эч жерден баягы эгерде таптакыр ошо электрондук базада эчтеке жок болуп турса, биз чектөөгө акыбыз да жок. Чектеп беребиз. Бул жерде мен социалдык паспорт чакырып билем, социалдык паспорту дагы электрондук болуп чыгып атат. Бул жерде ал жерден да чыгат. Нарынга райондук башкармалыкка кайрылсаңыздар, ал жерден дагы түндүк деп болот. Түндүк программасынан бардык нерселер чыгат дагы. Анан кийин сиздерге жооп берилет. Ар бир жаран өзүнүн жообун алып, анан кийин пособия чектелетпи, чектелбейтпи, келип жообун алсаңыздар болот. Мен лично деле өзүңүзгө деле айтып жообумду берем. Негизи эгерде чарбачылык жок болсо, жанагындай жер үлүшүңүз жок болсо, алышыңыз керек пособия менен укат кылышыңыз керек. Чоң рахмат. Биз түз эфирдебиз. Түз эфир көрүүчүлөр, суроолоруңуздар болсо түз эфирден берсеңиздер болот. Бүгүн биздин конокто Учкун айыл аймагынын социалдык маселелер боюнча адиси Анара Балтабаева түз эфирде болуп жатат. Бул түз эфир материалдын матнында коюп берилет. Фонд Фридрих Эберт атындагы Кыргызстандагы фонддун көз карашын, ой пикирин чагылдырбайт. Бизде эң маанилүү деген суроолорду чогулттук элек. Ушул суроолор болду түз эфирде. Анар эже, сиз дагы кайрылуу билдирүү жасасаңыз болот. Сизде эркин микрофон. Рахмат. Биринчиден баягы жөлөк пулдар боюнча аябай көп суроолор түшүп атат, суроолор келет, негизи бизге деле кайрылышат. Анан кийин ошо жөлөк пул албай калса эле баягы биз бербей койгондой бир эмелерде калтырышат да.
ошентип мына чектебей койду, мына бербей койду дегенчи биз андай болбойт да, биз мыйзам чегинде иштейбиз. Эгерде мыйзамга туура келсе, сиздин кирешиңиз жетпей турса, сиз пособие ала аласыз. Андыктан баягы ар кимден угуп эле пособие бербейт, пособие чектебейт, тигиндей экен, мындай экен дей бербей, сиздер ар бириңиздер өзүңүздөр бизге келип кайрылыңыздар. Эгерде бизге кайрыла албасаңыздар, мен дайыма жазып келем, бул биздин социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтына кирип, атайын электрондук калькулятор бар. Ал жакта кандай үй бүлөлөр алат, маалыматтар да бар. Ошол жактан алсаңыздар да болот. А так бизде аймакта жашап аткандан, аймакта айыл өкмөтү тургандан кийин түз эле келип кайрылып, эмнеге пособияга ала албай атканыңыздарды түшүнүп кетсеңиздер болот. Анан кийин бербей атат экен, анан баягы барсак бербейт экен деген сөздөрдөн алыс болуп, келиңиздер бизге биринчи кайрылыңыздар. Анан кийин биз болгон жообун берели, электрондук эмелерди көрсөтөлү, кандай иштеп атканын, андан кийин айтыңыздар деген сөзүмдү эметип кетем да. Просто пособие боюнча аябай көп эме кылышат да, баягы эмнеге албайбыз депчи. Мамлекет бизге баарына чекте деп закон чыгарган жок. Ал закон элдин баягы кээ бир түшүнбөстүктөрдөн келип чыккан эле сөздөр болуш керек. Бизге кандай көрсөтмө келсе, биз аткаруучу органбыз, биз аткарабыз ошол законду. Анан кийин мен дагы бир жолу айтып кетейин, зордук зомбулук боюнча жергиликтүү комитет иштеп атат. Буюрса жаңы 2 ай болду, баягы мурун баягы кагаз жүзүндө эмес, биз зордук зомбулукту баягы балдарга басым жасасак, мында болсо баягы үй бүлөлүк зордук зомбулукту дагы өзүнчө комитет болуп, ушу жергиликтүү комитет иштеп атат. Ар дайым өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргоп, биздин телефон номерлерге тартынбастан эле кайрылып, өзүңүздөргө укуктук жардам, психологиялык жардам баарын ала аласыздар. Мен ушу зордук зомбулук боюнча эч качан баягы эч ким зордук зомбулук көрбөсүн деген баягы эмем бар да. Ошо зордук зомбулук сөзсүз кайрылышыңыздар керек. Бизде комитеттин мүчөлөрүнүн телефондору иленген, маалымат илинип турат. Ал жерден карасаңыздар болот. Ал эми ишеним телефону баарыңыздарга айтып коеюн, 111 деген телефонго кайрылып дагы ушу зордук зомбулук аныктала болуп аткан учурда ушу 111ге дагы сөзсүз кайрылышыңыздар керек. Андан сырткары биз дагы бир нерсе, могу жай мезгили болуп калбадыбы, биз ушу балдарга карата да зордук зомбулукту алдын алуу боюнча өзүнчө көрсөтмө менен, өзүнчө буйрук менен иштейбиз. Жай мезгили болуп балдардын баары каникулда, мен дагы бир ушул тынчсызданып айтып кетчү нерсем болуп атат. Айзат, балдарыбызды баягы көзөмөлсүз эле, баягы чоңдордун коштоосу жок деле биз көрмөлөргө түшкөн уруксат берип атабыз да. Канчалаган азыр интернет айдыңынан угуп атабыз, анан балдар чөгүп кетти, анан тегип кетти депчи. Ошондон сак болсок, балдарды көрмөгө баягы чоң кишинин коштоосу жок жибербесеңиздер. Ушул экен аябай суранып кетип элем. Ошо балдарды эмеге жибергенде чоң кишинин көзөмөлү менен же болбосо аябай катуу көзөмөлдөп турсаңыздар. Дагы айта кетчү нерсе, биз миграция боюнча азыр тактоо иштерин дагы жүргүзүп атабыз. Дагы бир сыйра тактап алсакпы депчи. Ушу миграция боюнча дагы үйүндө жүрүп эле бир убакта жок болуп калат да. Анан өзгөчө бизге келип аткан баягы жаш келиндер каттоого түшкөн эмес да. Каттоого түшпөй калышкан, ушулар келип каттоону тактап коюшса, өздөрүнүн баягы эмелерине так болсо, бизге дагы так маалымат бергенге жакшы болот эле да.
ошо миграция боюнча маалымат сурап атат эле. Биз азыр ушу келген келиндерди баарын эле эме кылып атабыз. Берге каттоосу кайсы жактан келгенин ушу базадан деле чыгат деп атабыз, бирок бир жара жазып ошо такташып коюшса жакшы болот эле да, бияка келип ушул жака келдим эле, учетко турсам болобу деп келип базага түшүп коюшса жакшы болот эле. Сиздерден суроо жаралып атат, ушул келген келиндер биздин каттоого, плана учкун айыл өкмөтүнө каттоого туруш үчүн кандай документтер менен келиш керек? Жөн эле келсе катталабы же тияктан чыгып келиш керекпи, мурунку каттоосунан же отура береби? Албетте чыгыш керек, чыгып планакка келип отуруш керек. Ал бак жашаган жеринен, мурунку жашаган жеринен чыгыш керек. Азыр бизде адресный бюро деген иштеп атат. Ошол жактан эле чыгып, анан кийин бизге каттоого туруп коюшса жакшы болот эле да. Жанагындай декретный отпуска даярдада, пособияларды даярдоодо кыйынчылык жаралып калат да, ушул келиндердин ар кайсы жакта каттоосу барыначы. Анан кийин бизге туруп койсо, анан бизге дагы жашап аткан элдердин саны чыкканга аябай жакшы болот эле да. Саны чыгып биз дагы так болсок жакшы болот эле. Ушу келген келиндер көп кайрылбай коет да. Эми алар аябай, мен айтпайм там аябай көп депчи, но бирин экин болсо да бизде так болгону жакшы болот да. Ушуну дагы баса белгилеп айтып коеюн, келип катты алып коюшса биздин айыл өкмөткө деген. Анан кийин бак балдарын таштап кетип атышпайбы? Билебиз азыр иштеш керек, акча керек дегенде, ушу балдар боюнча дагы биз мигранттардын балдары боюнча дагы аябай катуу чоң эле иш алып барабыз буюрса. Буга чейин деле барылып жүргөн бул иштерчи. Бирок биз азыр ошо көзөмөлчү дайындоо боюнча басым жасайбыз. Эгерде сиздерге неберелерин бак мен бир эле жыл деп айтпаймын, бак канча 3-4 жылдан бери, 4-5 жылдан бери багып жүрүшөт, бирок ошо көзөмөлчү дайындап алышкан эмес да балдарыначы. Анан кийин эртең бир нерсе болуп кетсе, анан кийин силер эмнеге айткан эместер деп анан түшүнүңүздөрдү алып, ошо көзөмөлчү дайындаган ишти ошо жүргүзөбүз да буюрсачы. Ошону түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Ошол Айзатым, мен баардык эле жалпы биздин жашоочуларга биринчиден ден соолук, бакубатчылык, ар дайым тынччылык болсун, аманчылык болсун, окук болсун. Эңизге чоң рахмат. Бул материал Фредерик Эберт атында Кыргызстанда фонд тарабынан колдоого алынды. Материалдагы, мазмундагы ой-пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Сиздер менен Кубанак жамааттык мультимедиа борбору болду. Эфирде алып барган мен Айзат Түймөнбаева. Кийинки айларда жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Биздин түз эфирден алыстабаңыздар.